өткөндө баягы чек ара барганда бул бийликтин колунан эч нерсе келбейт деп айттыңыз, азыр кайра колдонуп отурсуз. Мен дагы бир жолу айтайын. Ошол маалдагы чек арага барган убакта биз койгон талаптарды азыркы күнгө чейин өкмөт аткарган жок. Так, бул биринчиден угуп туруңуз. Аткарган жок. Биз ошондо айткан элек. Бизге чек ара боюнча кол коюлган протоколду тажик, кыргыз ортосундагы протоколду көрсөтсүн деген элек. Бүгүнкү күнгө чейин коомчулук эч ким көргөн жок. Ошонун арасында мен дагы көргөн жокмун. Бирок кайсыл бир берилген интервьюларда вице-премьер Разаковдун айткан сөзүнө таянсак, ал айтып атат: биз Варух айылынан, тажиктердин Варух айылынан берки тажиктердин өзүнүн айылына түшкүчөктү жолду убактылуу пайдаланууга, жок, убактылуу эмес, мындай биргеликте, совместно биргеликте пайдаланууга укук бердик деп атат. Мен ойлойм, бул туура эмес. Биз эч кандай бир дагы метр жерибизди бирөөгө биргеликте пайдаланууга бере албайбыз. Биз өзүбүздүн жерибизди, ар бир метр жерибизди бирөөгө убактылуу же болбосо кайсыл бир деңгээлде башка чаралар менен беришибиз мүмкүн. Бирок жанагынтип чогуу пайдаланабыз деп жолду куруп койгонубуз же кура тургандыгыбыз бул туура эмес. Эгерде ошол протокол чын болсо. Бул биринчиден. Экинчиден, чек ара боюнча маселе болуп кетти, мен айтып кетейин. Кече күнү Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссия чогулуп Душанбеде ошол жерлерди алмаштыруу боюнча протоколдорду даярдадык деп атышат. Бул протоколду биз көрүшүбүз керек. Коомчулугубуз билишибиз керек. Кайсы жерибизди берип атабыз, кайсы жерлерди биз алып атабыз. Бирок негизинен ошентип чек араны түзүүдө биз жерлерди берип же жерлерди алып алмашуу иретинде чек араны иретке келтиргенибиз бул туура деп эсептейм. Анан мына ошол дагы бир жолу айтайын. Бийликтин колунан эч нерсе келбейт деген боюнча. Урматтуу туугандар. Мына бийликтин колунан бир нерсе келет экен. Эмне келет экен дебейсиңерби? Өткөндө ошол Баткен окуясы боюнча менин жанымда отуруп ушул жерде интервью берген бала барды, билесиңерби? Бактияр Калпаев деген. Ошол баланы жумуштан алып салыптыр. Ошо чек ара маселесин айтканым боюнча деп. Мына ушул туура эмес маселе болгондугун мен силерге жарыялап коеюн.